Ezili жазып алса, айтсын біз өзіміз сементтеп, өзіміз оңдойлы. Назат берсең біреуді қойып кетесің. Көрбейсің мұнан кей. Нерде темирлер бар эле, кесип салды эле, урчук кылып калтырып кетип калдыңар. 2 күндүн биринде ар ким дөңгөлөгүн жарып атат. Мына көрдүңбү мынакей. Анан ушу мэрияга кайрылат элек, ушу жолду тез аранын ичинде оңдоп түзөп берип койсо, азыркы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр эле Талас шаардык базарына кирип баратсак, атайын бул жерде байкелер токтотуп калышты. Эмнеге дегенде ушул Талас базарынын айланасындагы жолдор тууралуу көйгөйдагы ушундай бияк шаар тургундарынын көкүрөгүнө көк таштай тийген экен. Байке, келиңиз, эмне көйгөй болуп атат ошондо? Биз ушул жерден жолдон аябай кыйналдык, алдыга айдасак элди коюп кете турган болуп, таңкылдап машинелердин ар бир эмелери бүт жарабай жатат. Анан ушуну бир жакшынакай кылып оңдоп берсе, биз деле рахмат айтат элек. Көп эле өткөндөр айтат, ушуну айтып койбойсуңарбы жетекчилерге. Анан кийин ушуну бир каалайын оңдоп койсоңор жакшы эле го. Мына машинени көрсөң, наркы бетиңге, берки бетиңге бүт жаман болуп атат. Анан бул бир эске алып койсоңор каалайын, жакшынакай кылып оңдоп жолду түздөп. Жолдор канча убакыттан бери ушундай болуп атат? Бул ушу 1 жылдай болуп калды. Өткөндө биз өзүбүз кичине оно жагын цемент тегенбиз. Анан могу жерге кум чыштасак, сероно болбойт экен, кайта эле казылып кетип атат, чуңкурлар. Анан кийин Ezili жазып алса, айтсын биз өзүбүз цементтеп, өзүбүз оңдойлу. Ушу көйгөйдү чечип берсин. Мына көрдүңбү мынакей. Машинелер секирип. Анан кийин баягы күн жааганда, но жээктен өссөк, бизге чачырайт. Кийимдин баарын булагайт. Анан ушуну бир каалайын жакшынакай кылып оңдоп бергилечи жетекчилер. Азыр негизи Талас шаарында жолдор салынып атат го. Биз азыр мындайдан келатып. Администрациянын өкүлчүлүктүн жолу менен келатсак, ал жакта жаап коюп тур да. Ал жак жазалап аткан окшойт. Бул жер эмне жазалбай элеби анан? Анан кийин биз ушу өткөндө ногу бүт эмесин кесип кетти, ортодо темири бар болчу. Анан биз деле сүйүнүп атабыз, эми жакын аранын ичинде эметебиз дейт, жазайбыз деп. Ezili жазап берсе, биз деле рахмат айтабыз ушуну. Ушу көйгөйдү чечип берсе жакшы болот эле каалайын, Сиз өзүңүз бул жерде эмне болуп иштейсиз? Анан аты жөнүңүз кандай? Мен Сырдыбаев Акжолтойдун өзүм ушу 15-20 жылдан бери кичине эл ташып таксовать этем. Анан кийин ошо айтып аткан көбү айтат, аксакал сиз айтып койсоңуз, ушу чечет эле. Такси анда унаанын тетиктерине да көп зыян кетип атат. Анан мында айдасаң токтоп назат берсең бирөөдү коюп кетесиң. Машина араң өтүп барат. Көрбөйсүң мынан кей. Мына тийип атат баары алды. Анан ушу маселени чечип берсе жакшы болот эле бизге деле. Өзүңүздөр көрүп тургандай жолдун абалы өтө оор. Ямалар, дөңгөлөктөр жарылып, поддондор жарылып атат. Нерде темирлер бар эле, кесип салды эле, урчук кылып калтырып кетип калдыңар. Өзүңүздөр тартып алсаңыз аны. 2 күндүн биринде ар ким дөңгөлөгүн жарып атат. Анан ушу мэрияга кайрылат элек, ушу жолду тез аранын ичинде оңдоп түзөп берип койсо, азыркы бийлик жакшы жолдорду оңдоп атат. Эми ушу ала кандай Таласыбыздын кичинекей базарынын 2 көчөсүн жакшылап оңдоп берип койсо, сонун эле Оторбай көчөсү деле 3-4 айдан бери арың бүтпөй турат. Маселе жаралып. Анан оңолуп калса эл да көп эл сүйүнөт элек. Сиз такси кызматындасыз? Такси кызматындабыз. Жалпысынан Талас шаарында ички жолдор кандай абалы? Ички жолдор жалпысынан айтканда жылдагы караганда быйыл жакшы, көп эле жолдор оңолуп атат. Анан основной ошо менин айтарым ушул эң көргүлүктүү эле кичинекей шаарыбызда ушу базар анан центр бар да, ушу центр менен эле ушу базарды оңдоп койсо көчөлөрүн адамдар ушул жерде болот. Көпчүлүк адамдар ушул жерде болот. Эми бардык эле жолдор оңолсо элге жакшы. Анан ушуну тез аранын ичинде оңдоп берсе деп суранат элек жалпы таксилердин атынан. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул жерден башка маселелер менен мындай эле өтүп баратканбыз. Анан бул жерде атайын таластык байкелерибиз, акелерибиз токтотуп, атайын ушул жердеги жол көйгөйү тууралуу айтып беришти. Анткени бул адамдар дагы Талас шаарында атайын такси кызматын кылышат экен. Бирок ушундай жол көйгөйүнөн унаа тетиктерине дагы ар кандай чыгашалар болуп калууда дейт.
Андыктан бийлик өкүлдөрүнө, Талаш шаарынын мэриясына дагы ушундай көйгөйлөрдү айтып кетмекпиз.